Азырынча шаардык милиция көк кит же тынч үй виртуалдуу оюндун азгырыгынан улам каза тапканын толук аныктай элек. Алдын ала маалыматтарга караганда социалдык тармактарда өспүрүмдөрдү өлүмгө азгырган виртуалдуу оюндун шарты боюнча балдарга 50 тапшырма берилет. Акыркы тапшырмасы өзүн өзү өлтүрүү болот. Эгерде бул шарттан качкандарды ата-энесин өлтүрөбүз деп коркутушат. 5-чи кабаттан кулап өз жанын кыйган бала болгону 15 жашта болгон. Акыркы туулган күнүн кечээ белгилеген. Толук кандуу материалдык жактан туруктуу үй бүлөдөн спорт менен дагы машыкчу. Анын достору интернеттеги тынч үй оюнунан өзүн курмандыкка чалганына ишенимдүү болуп жатышат. Алар мындай оюн мектептерде тез арада кеңири жайылып, популярдуулукка жетишкенин айтышууда. Да, нормальный, позитивный, нормальный мальчик был. Ооба, ал чынында ак көңүл шайыр жакшы бала эле. Бул атайын ушундай оюн. Эгерде ал тапшырмаларды аткарбасаң коркутат. Сен ойнодуң беле? Нет. А сен досторуңдун арасынан ойноду беле? Ооба, бирок мугалимдер кармап алып өчүрүп салышкан. Ал андан кийин ойнобой калган. Күч органдары бир жактуу жыйынтык чыгаргандан чочулап турушат. Азырынча баланы виртуалдуу оюндун курмандыгы болгону туурасында эч нерсе деп айта алышпайт. Окуя бүгүн таңкы саат 4-төн өтүп калганда болгон. Ошол жерден эле ал баланы кайсы жерде жашаганын, кайсы квартирада жашаганын аныкталып, ал жерде баланын ушул жерде комнатасы эмеси, бөлмөсү каралган. Ал жерде энете асыралган, бирок энете андай өзүнүн шок мындай эмеде тургандыгына байланыштуу көп жакшы маалыматтар алынган жок. Бүгүнкү күндө бул бала тууралуу соттук биологиялык суд медэкспертиза даярдалды. Андан тышкары ар тараптуу иш чаралар көрүп жатат. Милиция өспүрүмдөрдүн ажал менен арбашкан оюнуна тыюу сала албастыгын моюндап жатат. Анткени толгон токой социалдык туюндөрдү кимдер ойноп, эмне болуп жатканын көзөмөлдөө кыйын. Ал арада Билим берүү министрлиги окуучулардын ата-энелерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Мектептерге ата-энелерге уюлдук телефондордо ата-энелердин контролу функциясын кошууну сунуштады. Анткени бул балдардын кайсы сайттарга кирип жаткандыгы тууралуу маалымат алууга шарт түзөт. Адистер өзүн өзү кол салгандар менен күрөш оор экенин белгилешет. Алардын арасында ата-энесинин ишениминде болуп жүрүп, бузукулардын капканына илинип калышы толук ыктымал. Бирок кандай болгон күндө да ата-энелер балдары менен ачык сүйлөшүп, алардын эмне менен алек болуп жүргөнүн көзөмөлгө алышы кажет дешет. Биз көп учурда балдардын эмне менен алек болуп жатканына маани бербейбиз. Эси жок немелер компьютерлерде ойноп жүрүшүп, эмнелерге гана дуушар болушпайт. Эгерде кандайдыр бир коркунучка кабылса, балдар түнт болуп, сабагын калтыра баштайт. Ал балким бардыгына тойдум, бардыгыңарга рахмат, мындан ары көрүшпөйбүз деп интернетке да жазышы мүмкүн. Мына ушундай нерселерге ата-энелер маани бериши керек. Азырынча бул кимдер тарабынан ойлонулуп чыккан кадам экени тактала элек. Дүйнөдө көп мамлекеттерде, ал тургай Россия, Казакстанда да көк кит, тынч үй аталышындагы ажал оюнунан оңдогон өспүрүмдөр өз жандарын кыйышууда. Улукбек Кутманбаев, Кристина Басиевская, Рамазан Сушанло, Вести Бишкек.